Кыргыз маданияты бүгін орду толгу соор жоготууга учурады. Кыргыз Республикасынын эл артисти Жамал Сейдакматова 82 жаш курагында дүйнө салды. Улуу талант көптөгөн фильмдерде аткарган көрүнүктүү ролдор менен элдин эсинде кала бермекчи. Театр жана кино актрисасы, кыргыз эл артисти, Токтогул атындагы мамлекеттик сыйлыктын лауреаты Жамал Сейдакматова 1939-жылы Ысык Көл областынын Темир айылында төрөлгөн. Мектепти бүтөөр менен Москвадагы жеңил өнөр жай институтуна тапшырып, бирок 2 жылдан кийин ал окуусун таштап салган. Чыгармачылыкка болгон кызыгуусунан улам Фрунзеге келип театрга ишке орношкон. Алгач өзүнүн ырчы катары сынап көргөн Жамал Сейдакматова биринчи жолу Алыскы тоолорду аттуу тасмага тартылып, Зиягүлдүн образын жаратып, кино жолундагы тушоосу кесилген. Кийинчерээк Караш окуясы, Улан, Агылбирстин тукуму аттуу кинолорго тартылып, эл оозуна алына баштаган. Боздоп калыпсыңбы? Укпайт деп ушак сүйлөбө, көрбөйт деп ууру кылба деген. Сендеки көз болсо элде 1000 көз бар сиңди. Актерлук чеберчилиги ашып ташкан улуу таланттын Чыңгыз Айтматовдун Кыямат повестинен экрандаштырылган Ак баранын көз жашы фильминдеги ролу дагы өзгөчө орунду ээлейт. Бул тасмада Базарбайдын аялы Көктүрсүндүн образын ачып берип, бирде күлүп, бирде ыйлап, ар бир көрүүчүнүн жүрөгүнөн түнөк таба алган. Сенин атасын сөкпөгөн бу дүйнөдө киши калдыбы? Эмне? Апей, көтөп десе. Өмүрүнүн көп жылын театр менен кино тармагына арнаган Жамал Сейдакматова акыркы ирет Курманжандатка тасмасында Алай ханышасынын ролун жараткан. Ал бир нече мүнөткө созулган эпизоддук роль аркылуу көрөрмандардын эсинде калды. Уулу Камчыбек жалган жалаа менен айыпталып дарга асылгандан кийин ат үстүндө турган Курманжан Датканын ойлуу жүзүн таамай ачып бере алган. Жамал эже өзүнүн ушул өмүрүндө ушунчалык зор эмгекти элине калтырып кетти. Бул эми түбөлүк өчпөй турган, түбөлүк кала турган образдардын баары тыштап кетти. Ар бир киносу жөнүндө, ар бир ушу кинодо тартылган образдар жөнүндө сүйлөй турган болсок, бул түгөнгүс сөз. Анын баарын бир талдап сүйлөй турган болсок, бул түгөнбөгөн кеп да. Ал эми сахнадагы жараткан образдар, булар да ушундой керемет образдардын баарын жаратты. Жамал Сейдакматова көбүнчө лирикалык, драмалык маанайдагы образдарды жаратуунун чебери катары мүнөздөлгөнү менен комедиялык чыгармаларда дагы ролдорду ийнине жеткире аткарган. Улуу талант театрда 30-дан ашык образды жаратып, ал жакта дагы жылдызы жанган. Сахнада Чыңгыз Айтматовдун чыгармаларындагы Сейдени, Алиманды, Найман энени, ошондой эле Уркуяны ойноп, театр сүйүүчүлөрдүн эсинде түбөлүккө калды. Өнөр жолун Кыргыз драма театрынан баштаган Жамал Сейдакматова өлкө эгемендүүлүккө жеткенден кийин ал жактан кетип, Туңгуч театрынын түптөлүшүнө зор салым кошкон. Бул мекемеден кийинчерээк бир топ жаш таланттар тарбияланып чыккан. Бүгүн анын басып өткөн жолун биргештешкен замандаштары эскерип жатышты. Кечирип кой. Кыргыз академиялык драма театрда болгон келтеген чоң ролдорду ойноду. Авторитет десе авторитет. Бар жайында. Ошолордун баарын кечип таштап туруп, эгемендүүлүк алган жылы жаңы мамлекеттин бир жаңы театры болсо экен, ошол театр бир жаңыча көз карашта өссө экен деген ушундай бир сезими бул акталды дейин да. Ошол Туңгуч театры Кыргыз элин Египетте, Колумбияда, Германияда, канчадагы мамлекеттерде ошол жерде тааныды да. Бул эже менен сахнада Олжобай менен Кишимжанда бул киши Кишимжан болду, мен Олжобай болдум. Сахнада эми баягы улуу кичүүнү тандабай баягы эми сахнада элди кичине жумсалдаса болот экен. Кинодо болсо мына Доором Өкбайкенин Түркүн тагдырлар деген киносунда чогуу түштүк. Кайсы жерде болбойлу, эжелер дайыма өздөрүнүн акыл насаатын айтып турушчу. Аялдардан курбу күткөн жокмун деген Жамал Сейдакматова көбүнчө мырзалар менен жакшы тил табышып, чыгармачылыктагы достору болгонун айтканы бар. Алардын бири көп кырдуу талант Сүймөнкул Чокморов. Экөө 1977-жылы режиссер Төлөмүш Океев тарткан Улан тасмасында бирге роль ойношкон. Анда Чокморов башкы каарман Азаттын ролун аткарса, анын көңүлдөшүнүн образын Сейдакматова жараткан. Анан тиги Уланда башкы ролду ойнөттү. Сумдук ойногондо Уланды. Ошо жерде тим эле артисттердин баары аркасынан чуркашып, самый знаменитый эң сулуу актрисалары кинонун Сүймешка деп аркасынан чуркап алып жүрүштү. Кийингенде жакынакай болчумун деп бир күрмөт кийлери кыргызча.
Кыргыз эл артисти Жамал Сейдакматова эртең акыркы сапарга узатылат. Улуу талант менен коштошуу зыйнаты саат 10:00 Абдулас Малдыбаев атындагы опера жана балет театрында өтөт. Маркумдун сөөгү аларча көрүстөнүнө жерге берилет. Дастан Жолдошев, Владимир Кулбалдиев, НТС.